Бир сутка ичинде өлкө аймагындагы 14 адамдан бул илдет аныкталды. Мунун арасында 6 дарыгерлер. Өлгөн адамдардын саны болсо 2 деп катталды. Каза болгон бейтаптын бири Чүй облусунан аял киши 70 жашта, ал эми экинчиси Ош шаарынан 79 жаштагы эркек киши. Ал эми 68 адам болсо бул илдеттен айыгып ооруканадан чыгышты. Муну менен Кыргызстанда COVID-19 инфекциясына чалдыккандардын жалпы саны 568 адам деп саналууда. Ат Баш району боюнча чектөөлөр киргизилди. Бир айылдан бир айылга өтүүгө жана ошондой эле Ат Баш районунун Нарын шаарына кирүүгө биз чектөө киргиздик. Бул жерден ошол Ат Баш айылында тургундары катуу ооруган учурда дарыгердин билдирүүсү менен жана ошондой эле дары дармекке чыкканда андан сырткары ошол акимдин жанакы продуктуга чыккан өткөрмө пропуску болсо гана өткөзөбүз. Ата калган учурда биз чектөө киргизип өткөзбөйбүз. Нарын менен Ат Баш районунун коменданты Уланбек Алиев дааватчылыкка чектөө боюнча сунуш берилип жаткандыгын билдирди. Мыйзамга өзгөртүү боюнча сунуш бар, аны кийинчерээк айтабыз, деди ал. Милиция буга чейин Нарында Пакистандан дааваттан келген жергиликтүү тургун тиешелүү чектөөлөрдү бузуп, санитардык эрежелерди сактаган эмес деп кылмыш иши козголгон. Бул Нарында коронавирус илдети табылган алгачкы бейтап каттары катталып калган болчу. Ал эми кийинчерээк Пакистанга дааватка барып келген тургун бир күндө 4 адамга ушул вирусту жугузган. Эртең Ат Баш районунун айылдарын дельталет менен учуп дезинфекциялашат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымкулов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында учурда облустун бардык айылдарында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, Нарын облусунда 68 адам COVID-19 жуктурганы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Ат Баш районунун тургундары. Сыртка чыккандардын велосипеддери убактылуу алынат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты билдирди. Шаарда велосипед минип сейилдегендер да көп болуп жатат. Мен түшүнүп турам, балдар сыртка чыккысы келет. Бирок бул өзүңөрдүн, балдарыңардын өмүрү үчүн кооптуу деп эскертилди. Бул жаңылыктан соң шаардыктар велосипедди алып салууга укугу жок дешип сындап чыгышты. Ошондой эле күн жылышы менен балдарын ээрчитип алып, парктарда, скверлерде сейилдеген адамдар көбөйүп жатканын белгилеп, бул өзгөчө абалдын талаптарына жооп бербей турганын айтылды. Тажрыйбалары менен бөлүшүү үчүн Польшадан келген медиктер иштей баштады. Чет элдик дарыгерлер 27 апрелге чейин Бишкекте болуп, тажрыйбалары менен бөлүшөт. Андан кийин Ош жана Жалал Абад облустарындагы дарыгерлерге жардамга барышат. Мындан тышкары бүгүн Кытайдан да медициналык кызматкерлердин тобу келди. Кытай медиктери ата мекендеги адистерге коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө көмөк көрсөтүп, топтолгон тажрыйбасы менен бөлүшөт. Мындан тышкары алар дарыгерлерге ооруларды дарылоодогу мыкты ыкмаларын үйрөтүшөт. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүнкү брифинг учурунда жеке лабораторияларда тест тапшыруунун баасы 2000 сомдон жогору болоорун айтты. Мындай анализ тапшыруу бүгүн эртең башталат. Жеке менчик ири лабораториялардын бири мамлекеттик лабораториянын базасында иштөөгө киришти. Жеке менчик лабораторияда оорулар менен байланышта болбогон, бирок жеке өз үчүн анализ тапшырууну каалагандар акы төлөп текшерилсе болот. Уханда вирусология институтунун жетекчиси Юан Чжимин маегинде коронавирус атайын жасап чыгарды деген сөзгө далил жок, мунун баары курулай доомат деген сөзүн жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде билдирген. Кээ бир окумуштуулар вирусту синтездеп чыгууга укмуштууда интеллект жана аябаганда көп эмгек талап кылынарын айтышат. Ошондуктан биз адам баласы мындай вирусту синтездеп чыгарыбызга эч качан ишенбейм деген. Чжимин айтымында көптөн бери лабораториянын биологиялык коопсуздугун камсыздоо менен алектенет жана мындай калпыстык иштердин болушу мүмкүн эмес деп кошумчалаган. Өзбекстан бийлиги атайын комиссиянын чечими менен коронавируска байланыштуу карантин режимин 10 майга чейин узартты. Мартта кабыл алынган алгачкы чектөөлөр 20 апрелдин соңуна аягына чыкмак эле. Бул мамлекетте вирусту жуктургандардын жалпы саны 1,5 миңге чамалады. Ташкент облусунун Чирчик, Алмалык, Бекабад, Янгиюл жана Ангрен шаарларында милдеттүү түрдө обочолонуу режими киргизилген. Ал эми Орусияда өткөн дем алыш күндөрү коронавирусдагы 10 миңден ашуун кишиден табылып, инфекцияга чалдыккандардын жалпы саны 47 миңден ашты. Муну менен Орусия COVID-19 эң көп катталган 10 өлкөнүн катарына кирди. Ошол эле учурда Москва коронавирустун кесепетинен көз жумгандар менен айыгып чыккандар башкаларга салыштырмалуу кыйла аз. Дүйшөмбөгө карай курмандыктар 405 кишиге жетсе, илдеттен кутулгандар 3,5 миңге чамалады.
Эми Францияга келсек, бул мамлекетте адамдар өзүн обочо кармап жүрүү эрежеси күчүндө болгону менен дем алыш күндөрү азык-түлүк саткан базарларга топтолушууда. Азырынча өкмөт карантин режими 11 майга чейин деп жарыяланганы менен дагы узартылабы жокпу айтыла элек. Ал эми Британ бийлиги болсо илдетти жугузгандардын саны азырынча басаңдады деген маалыматтарды жарыялоодо, бирок чектөөлөрдү алып салуу эрте деп эсептешет. Ал эми Италияда болсо май айынан кийин режимди дагы узартыш керекпи жокпу деп талдашууда. Анткени коомчулукта узартуу эч кандай пайда алып келбейт деген кептер көп айтылууда. Бирок өкүнүчтүүсү жакында эле Карлар үйүндө илдетти жугузгандар тууралуу маалыматтар чыккандан кийин кайрадан коомчулук дүрбөлөңгө түштү. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай илдеттин жайылышын пандемия деңгээлине жеткенине атайлап жол берген аныкталса, Бейжин анын кесепетин тартаарын айтты. Трамп коронавирус менен күрөшүүгө байланыштуу Ак үйдө өткөн кезектеги брифинг учурунда Кошмо Штаттар вирустун баштапкы жайылышын иликтейт деп белгиледи. Ал Кытай байкабастан ката кетирип алышы мүмкүн экенин моюндап, мындай учурда анын күнөөсүн айтууга болбойт деп белгиледи. Бирок кеп атайын аракеттер жөнүндө болсо башка иш, деди Трамп. Бул арада АКШ менен Кытайдын ортосунда саясий согуш башталып кетиши мүмкүндүгүн Россия Федерация кеңешинин мүчөсү, саясаттануучу Алексей Пушков Twitter баракчасына жазды. Буга чейин Американын Fox News телеканалы маалымат булактарына таянып, COVID-19 жуктурган биринчи бейтап Уханьдагы вирусология институтунун лабораториясында иштеген адам болгон деп жар салган. Каналдын маалымат булактарынын бири Кытайдын тарыхында эң кымбат операциянын далилдерин жашырды деп күнөөлөгөн. Бул айыптоого Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лицян коронавирус атайын иштелип чыкканы жана Уханьдагы лабораториядан кое берилгендиги туурасында эч кандай илимий далилдер жок экенин айтып жооп берген. Канаданын Жаңы Шотландия провинциясында куралчан адам кеминде 16 кишини атып өлтүрдү. 51 жаштагы Габриэль Вортман деп таанылган шектүү полициянын кийимин кийип, автоунаасында окшоштуруп жасалган. Полиция 12 сааттык операциянын натыйжасында ал өлтүрүлгөнүн билдирди. Бүгүн бир топ үй бүлө аза күтүүдө. Үй бүлө мүчөсүн жана досун жоготкон ар бир адам колдообузга муктаж. Бул кайгылуу окуянын таасири бир провинциядан экинчисине жайылат деген Жаңы Шотландиянын полиция башчысы.